Дайыр Орунбеков. Түндүк түштүк альтернативдик жолундагы мүчүлүштүктөрдөн улам жол 5 айга жабылат. Түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушунун жүрүшү менен жерине барып таанышып келдик, дейт президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасында. Анын айтымында, бул жолдун курулушуна старт берилгенде долбоор шашылыш кабыл алынып, чийки болуп калган. Көпчүлүк тилкелерде таштар кулап, кар көчкү жана күрткүлөр басып калган кооптуу аймактары бар экен. Жолду коопсуз кылуу үчүн кошумча курулмалардын курулушу жүрүп жатат. Аны менен катар улам тоо көчүп, таш кулаган тилкелерди тазалоо иштери убара кылууда. Бул жол 2014-жылы Кытайдан жана башка донорлордон алынган насыя менен башталган. Курулушка старт берилгенде долбоору шашылыш кабыл алынып, чийки болуп калган. Себеби насыяга алынган $1 миллиард жакын акча каражатын эртерээк пайдаланалы деген кызыктар топтор болгон. Себеби миллиарддаган акча бир долбоорго көз арткандар четтен чыккан. Жарымын жолго жумшамыш болуп, жарымын уурдашкан. Ошентип алынган насыянын жарым эле ошол кездеги жетекчилер менен жооптуу адамдар тарабынан сол чөнтөккө солонуп кеткен. Каражат максаттуу жумшалбай, жумуш сапатсыз жүргөн. Анын кесепетинен жолдун коопсуздугун камсыздоо маселеси ушул убакытка чейин чечилбей көйгөй болуп келе жатат. Бүгүнкү күндө мамлекет миллиарддаган сомдорду кошумча жумшап, кемчиликтерди жоюп, жолдун бүтпөгөн жерлерин бүткөрүүдө. Ал эми элдин талабы жолду тезирээк бүткөрүп ишке киргизүү. Бирок толук бүтпөгөн тилкелер жүргүнчүлөр үчүн опурталдуу, кооптуу бойдон калууда. Ага карабай жүргүнчүлөр посттордо турган күзөтчүлөргө сүйлөшүп, пара берип өтүп кетип жаткан фактылар да бар. Элдин талабын жана суранычын эске алуу менен ушул жылдын июнь айынан ноябрь айына чейин жолду убактылуу ачуу чечими кабыл алынды. Бирок мурдатан бери келе жаткан айрым тилкелерде таш кулоо, тоо көчүп кетүү тобокелчиликтери адам өмүрүнө коркунуч алып келет. Кудай анын бетин ары кылсын. Кеч күздө ноябрь айынан баштап 2027-жылдын май айына чейин жол кайра жабылат. Жолдун курулушунун аякташы жүргүнчүлөр үчүн коопсуздукту камсыздоо маселеси 2028-жылы аяктайт. Ага чейин кемчиликтери жоюлуп, кооптуу аймактар жасалат. Убагында уурдалган каражаттар боюнча кылмыш иши козголгон. Сот иштери жүрүп жатат. Зулушев ажоонун кеңешчиси Кубан Дыковдун штабына барып кандай тапшырма алды? 75 аксакалдын юристи деген шек менен Курманкул Зулушев мандатын тапшырып кеткен эсиңердеби? Андан бери көрүнбөй жүргөн. Эми ажоонун кеңешчиси Жаныбек Кубандыковдун штабына барганы кабарланды. Кызык, Камчыбек Ташиевден кол үзүп бул тарапка секирген кербезиби? Мүдөөсү суранычыне. Негизи Жаныбек Курмандыков катуу чыгууда. Экс башкы прокурор генерал-лейтенант Курманкул Зулушевди кабыл алып, кандай тапшырмаларды берди болду экен? Камчыбек Ташиевге каршы иштетеби? Баам салалы туралы деп жазат Арба Кейжи. Кыргызстанда 8456 жол кырсыгы болуп, андан 900 киши каза тапкан. Ысык көл областында болгон жол кырсыгынан 6 адам мүрт кетти. Расмий маалыматтарга ылайык кырсык Балыкчы Ананьева Каракол автожолунда болгон. Батыштан чыгышты көздөй бараткан Mercedes-Benz F420 машинесинин айдоочусу жолдун сол тарабына бурулуп чыккан Volkswagen Passat автоунаасынан качып, карама каршы тилкеде келаткан Renault Samsung SM6 автоунаасын сүзгөн. Кырсыктан Mercedes-Benz жана Renault Samsung машинелеринин айдоочулары окуя болгон жерден мүрт кетишкен. Саламаттыкты сактоо министрлиги жол кырсыгына жалпы 11 адам кабылганын, алардын ичинен 6 киши каза болуп, 3 бейтап ооруканага жаткырылганын билдирди. Калган 2 үйүнөн дарыланууга жиберилген. Кыргызстанда 2025-жылы 8456 жол кырсыгы болуп, андан 900 киши каза тапкан. Дагы 12169 адам ар кандай жаракат алды. Кырсыктардын негизги себептери автоунааны катуу айдоо, каршы тилкеге чыгуу, ичимдик ичип алып рулга отуруу жана айрым автожолдордун талапка жооп бербегени айтылып келет, деп жазат Арба Кейжи. Бакыт Абдумаликов. Ассалому алейкум, урматтуу окурмандарым. Кандай баарыңар амансыңарбы? Бүгүн биз дагы бир ирет Адахан Кимсанбаевичтин ыйман мыйзам тазалык идеясын талдайбыз. Мен дайыма айта жүрсөм, ыйман мыйзам тазалык бул жөн эле сөз айкашы эмес, бул мамлекет куруунун концепциясы. Жашоодо көпчүлүгүбүз бул сөздөрдү жөн эле уран катары кабыл алып жүрөбүз да, а чындыгында бул үч түшүнүктүн артында чоң философия жатат. Дегени биз көп жылдан бери мамлекетти өзгөртүү жөнүндө сүйлөп келебиз. Жаңы саясатчылар келет, жаңы программалар айтылат.
Бирок жыйынтыгы өзгөрбөйт. Анан эмнеге деген собол жаралат. Анан эмнеге? Анткени биз себеп менен эмес, жыйынтык менен күрөшүп жатабыз. Коррупцияны жоёбуз дейбиз, бирок ал кайра кайталанат. Адилеттик орнотобуз дейбиз, бирок ал кагаз жүзүндө калат. Себеби маселе мыйзамда эмес, маселе адамда. Ошол адамың өзгөрбөсө, система эч качан өзгөрбөйт. Эгер система өзгөрбөсө, тазалык болбойт. Ошондуктан бул жерде ошол үч негиз бар. Ыйман, мыйзам, тазалык. Ыйман бул адамдын ичиндеги чектөө, мыйзам бул коомдо кабыл алынып аткарууга милдеттендирилген тартип, тазалык болсо бул ошол экөөнүн жыйынтыгы. Башкача айтканда, адам оңолсо мыйзам иштейт, мыйзам иштесе коом тазаланат. Бул жөн эле идея эмес, бул так формула. Жана менин оюмча, ошондуктан урматтуу окурман, Адахан Кимсанбаевич бизге жөн эле шуурдай тизилген сөздөрдүн шиңгилин эмес, мыкты мамлекет куруунун формуласын түшүндүрдү. Менин максатым ушул идеяны жандуу доктринага айлантуу, деп жазат ал. Жакынкы чыгыштагы абал Ирандын Харк аралы эмне үчүн АКШга маанилүү болууда? АКШ Израиль жана Иран ортосундагы жаңжал дээрлик бир айдан ашык убакыттан бери уланууда. Жакынкы чыгыштагы чыңалуу күчөп турган шартта Ирандын Харк аралы, Ормуз кысыгы сыяктуу кайрадан дүйнөнүн көңүл борборунда. Бул кичинекей арал географиялык жактан чакан болгону менен энергетикалык жана аскердик жактан өтө чоң мааниге ээ. Харк аралы кайда жайгашкан? Харк аралы Ирандын түштүк жээгинде Перс булуңунда жайгашкан. Аралдын узундугу орто эсеп менен 8 чакырымдай, туурасы 4 чакырымга жетпейт. Харк аралы чакан болгону менен анын аймагындагы ири муңай сактоочу жайлар жана экспорттук терминалдар жайгашкан. Иран үчүн Харк аралынын мааниси. Аралдын мааниси биринчи кезекте муңай менен байланыштуу. Иран экспорттогон муңайдын 90% дал ушул арал аркылуу дүйнөлүк рынокко чыгат. Мында ири муңай сактоочу кампалар жана жүктөө терминалдары жайгашкан. Мындан улам булар дүйнөлүк энергетика рыногуна түз таасир бере алат. Эгер бул арал иштен чыкса же көзөмөл өзгөрсө, Ирандын экономикасына чоң сокку урулушу мүмкүн. Харк аралы эмне үчүн АКШга маанилүү болууда? АКШ жана Израиль менен болгон жаңжалда Харк аралы маанилүү стратегиялык чекит катары каралууда. Эгер АКШ тарап каалап жаткандай аралды көзөмөлүнө алса, Ирандын муңай агымын көзөмөлдөө дегенди билдирет. Бул Иранга экономикалык жана саясий басым жасоонун күчтүү куралы. Мындан тышкары Перс булуңундагы аскердик үстөмдүктү камсыздоого да чоң жардам берет. Ушуга байланыштуу АКШ президенти Дональд Трамп Иран бийлигине жаңжалды тынчтык келишими менен токтотуу үчүн талаптарды сунуштап, Харк аралын алууну көздөп жатат. Коркунучтары жана кесепеттери. Учурда Ирандын Харк аралы жана Ормуз кысыгы жакынкы чыгышта гана эмес, дүйнөлүк экономика алган эмес АКШга да өз таасирин тийгизип жатканын көрүүдөбүз. Эксперттердин айтымында аралга кол салуу же аны басып алуу аракеттери түздөн түз Иран менен куралдуу кагылышууну күчөтүшү мүмкүн. Ошондой эле муңай жеткирүүдө Харк аралы негизги экспорттук борбор болгондуктан муңай жеткирүү үзгүлтүккө учурайт. Мындай окуялар Перс булуңундагы коопсуздукту начарлатып, деңиз жолдорунда кооптулук жаратышы ыктымал. Азыркы тапта Иран аталган аралга кошумча күчтөрдү жайгаштырып, абадан коргонуу системаларын орноткон. Мындан тышкары аралга талаа миналары коюлуп, ракеталар жана көчмө учуучу түзүлүштөр жайгаштырылган. Булак Супер KG.